Апаны тандаш керекпи, аялды тандаш керекпи деген нерсенин өзү туура эмес. Аялдын орду вообще башка. Апанын орду бул башка. Бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, апалар дагы, ушу балдар дагы, и кыз дагы. Бардыгы түшүнө турган нерсе, апанын орду бул башка. Апа сени жашоого келдирди да, жашоо берди, бактылык берди, бүт бардыгын берди. Бирок аялың бул башка бакыт да, сага бакытты берет, перзенттерди берет, сен ал менен жашайсың, жашооң уланат. Сен өмүр бою апаң кучагында жатасың деген маселе жок. Экөөнүн орду башка-башка, салыштырып болбойт, и бирөөсүнү деп бирөөсүнөн кечип болбойт. Аял тандап ападан кечпеш керек, апаны тандап аялдан кечип кетиш туура эмес. Ордун түшүнүп алышыбыз керек да, экөө тең табылгыс. Экөө тең табылгыс. Чоң байлыкта. Бала да жаштык кезинде апасынын кучагында ошентип жүрө берет. Бирок бойго жеткенден кийин ал физический жактан дагы, рухий жактан дагы, материалдык, руханий бар жоктан бир аялга муктаж. Эч качан апа аял болуп бере албайт. Аял эч качан апа болуп бере албайт. Ушул нерсени түшүнсөк, мындай коомубузда көп нерселер, ажырашуулар дагы болбойт эле да негизи. Адамдар менден, жаштар менден кеңеш сурашат, кантип ийгиликке жетсем, кантип максатыма жетсем деп. Аны мен принциптерди, жолдорду айтам. Мындай кыласың, мындай болот депчи. Алар айткан нерсе билесизби, эмне? Кыйын. Кыйын го дейт. Эмгек керек го дейт буга. Урматтуу мекендештер, бир нерсени түшүнүш керек. Бир нерсе кылыш кыйын. Ар дайым кыйын болуп келген, кыйын болуп бара берет. Миң техника өнүгүп кетпесин, сен ачманга учуп кетип, баары кыйын болуп кала берет. Сен кыла турган ишиң. Сен ойлобо, дароо бирдеке болуп калат. Ар дайым кыйын болот, убакыт талап кылат. Бир максат койдум, ага жетиш ар дайым кыйын. Эмне оңой билесиңби? Диванда жатыш оңой, телефон чукулап жатыш оңой. Өзүңдүн газыңды өзүң жыттап түшкө чейин укташ оңой. Не оңой? Каалаган нерсеңди жеш оңой. Бирок бир нерсеге кылам десең, жөн эле орозо кармай десең дагы ошол нерсе кыйын го. Намаз окуй десең, намаз окуша дагы кыйын го. Шайтан ушинтип азырып туруп алат. Баматка эртең менен көзүң ачылат, туалетке дагы баргың келип атат. И плюс намаз да окушуң керек. Же ошол учурда уктатып койбойт, же тургузуп ишиңди кылдырып койбойт. Ушул состоянияда кармап тура берет да шайтан. Ар бир нерсе кыйын, урматтуу мекендеш. Жеңил нерсе жок. Ошо кыйынчылыктардан канча көп кыйналганың сайын адамдардан артыкча болуп кете бересиң. Өзгөчөлүгүң ошо көбүрөөк кыйналышың керек. И сен кедейдин баласы болсоң, тем более сага өтө кыйын болот. Моюнга алыш керек. Биз дагы мисалы камбагалдын балдарыбыз. Бул мындай камбагалдыктан, кедейликтен уялыш маселеси эмес. Бул жерде чындап реал нерсени айтып атам да. Кедей болсоң, тем более сен көбүрөөк аракет кылышың керек. Башкаларга караганда көбүрөөк иштешиң керек. Жатканга, телефон чукулап уктаганга сенин акылың жок деген да. Сен убакыт талаш өтө кетип атат убакыт. Ошондуктан жеңил нерсе жок, жеңиликке чуркаба. Аракетиңди кыл. Кызыңыз үчүн эң коо заттар: Айсел, Аниса, Айя, Айла, Айлин, Айсу, Алия, Айша, Дуа, Деңиз, Жейла, Лейла, Мариям, Сумайя, Ясмина, Фатиха, Латифа, Нурай, Рада, София, кээде угуп калган Флора, Ясмин. Ат койгон учурда ушу пайгамбарыбыз тегерегиден эле коюшубуз керек. Мындан өтөрү жок. Ал эми балдарга: Алияр, Адил, Амир, Амирали, Аяз, Бахтияр, Ибрахим, Ильяс, Исмаил, Исхак, Якуб, Камил, Мурат, Сулайман, Фарид, Фархат, Фахри. Юнус. Пайгамбарлардын аттары: Абдуллах, Абдурахим. Эң жакшы ат балаңыз үчүн Абдулла, Абдурахман. Абдуллах, Абдурахман эң жакшы ат. Андан кийин тандай бересиз, маанилерине карап, биздин түшүнүктөргө, каада салтыбызга карап тандай бересиз, талдай бересиз. Эгер кыргызча аты сонун болсо,
арабча кылып өзгөртүш шарт эмес. Пайгамбар өзгөрткөн эмес көп адамдардын аттарын. Себеби маани жагынан да башка жактан туура келген да. А мисалы дөңгөчтүн кулу мисалы ушундай ат болсо, муну өзгөртүш керек. Далбай десе, мисалы туура эмес болгот кээ бирөөлөргө, муну өзгөртүш керек. Далбай деген аттар бар. Ошондуктан ат маселесине маани бериңиздер. Жаштар бир нерсени түшүнүш керек да. Бийич кыздын бир нерсеси мишайт берет дегендей, жашоом өзгөрүп кетет качан мен Европага барсам, жашоом өзгөрүп кетет качан мен Россияга барсам, жашоо нөлдөн баштайм Туркияга барып, нөлдөн баштайм бардыгын жашоодон баштайм буяка барып, аяка барып дейт да. Намаз окубаган адамды Каабатулланын алдыга алып барып койсоң да намаз окубайт. Куран окушту билбеген адам Каабанын алдыга барсайм окушту билбейт. Бүгүн көпчүлүк адамдар ушундай, жаштар өзгөчө ушундай, башка жашоону башташты башка мамлекетке байлап алган да. Ушул жерде сенин принцибиң, ушул жерде сенин туруктуулугуң, ушул жерде сенин аракетиң болбосо, ушул жерде бир нерсе кылбаган болсоң, сен башка мамлекетке барып эч качан бир нерсе кыла албайсың. Мекенде сен тилиңди билесиң, нан табышты билесиң, бул жерде туугандарың бар, бир ишиң тезирээк бүтөт, документацияны түшүнөсүң, тилди билесиң. Ал жака 20 эсе кыйын. Сен бар жокту нөлдөн баштап атасың. Эгер сен ушунча шанс, мүмкүнчүлүк болуп туруп Кыргызстанды өзүдө бир нерсе кылбасаң, сен 100% Европага барып бир нерсе кыла албайсың. Шуну түшүнүш керек адамдар. Жашоом жакшы болуп кетет, зор болуп кетет, сонун болуп кетет деп. Ар бир жерде таш менен таразы бар. Ар бир жердин ташы дагы бар, таразасы дагы бар. Ар бир жердин жакшылыгы бар, жамандыгы бар. Сен могу Кыргызстандан алып жатсаң, ошол алган нерселериң 6 эсе, 10 эсе болуп башка мамлекеттерде дагы бар. Да, бир мамлекеттен жакшы нерсени издесең, жакшы нерсе чыга берет. Жаман издесең, жаман дагы чыга берет. Бир мамлекет, эки мамлекет эч качан бирдей эмес. Табияты башка, характери башка, эли башка, кээ бирөөлөрүнүн акча жагынан башка. Ошондуктан сен кыялкеч болбо эч качан. Кыялкеч болбо. Азыр өзгөр, азыр башта. Сиз жеңишке жеткен күн кайсыл күн? Бүгүн согушуудабыз го, өзүнчө рингдебиз, бойдобуз ар бир адамдар. Тиричиликте, турмушта, бизнесте бардыгында. Ким жеңишке жетип атат? Күнүнө биз согуштабыз. Ошо согушта ким жеңип атат десеңиз, мен 100% ишеним менен айта алам. Намазды 5 убак каза кылбастан өз учурунда убагында окуп алган адам, ол жеңишке жетип аткан адам. Азыркы азгырыктар, азыркы шайтандар көп учурда, толгон токой учурда намазды хушуз менен 5 убак жакшыраак окуп алыш бул ийгилик болуп калды да. Айырмасы жок. Биз рингдебиз дейт го, Мухаммад Али айткандай, биз бойдобуз, күн сайын мусулман адамды бой күтүп турат, 5 убак. Бул намаз дегени да. Талашышың керек, тартышың керек, кээде келишпестик болуп калат. Булардан да чыгып кетүүнүн жалгыз жолу намаз. Намаз менен жеңишке жетесиң, урматтуу мекендешим. Намаз оку, намаз оку, намаз оку. Үйүндө жакшылык көрбөгөн кыз көчөдөгү тоңуздарга жем болот. Жырткычтарга жем болот. Үйдө кыз бала аздексесе, эркеленсе, жакшы тарбия көрсө, көчөдөгүлөргө алданбайт, акысын алдырбайт, жакшы сөзгө учуп кетпейт. Анан жамандыктарга чөгүп дагы кетпейт. Ошондуктан так туура тарбия кыз балага өзгөчө мааниге ээ, ролго ээ. Кызыңызга ар дайым ишеним беришиңиз керек. Менин атам бар деген учурда бүт дүйнө сезилиш керек кыз бала үчүн. Кээ бирөөлөр намыга эле ата болбосо, аталык тарбиясы жок. Аталык берешендиги жок, аталык таанышмандуулугу жок. Булар сүрөттөн башка эч нерсе эмес да, жөн эле картинка үйдө басып коюшат го картинка сүрөттөрдү. Же пайдасы жок, жөн эле тура берет картинка илинип. Ошол сыяктуу да. Мындай салыштырып байкасаң, кээде үйүбүздөгү уйлардын, койлордун, жаныбарлардын көбүрөөк пайдасы тиет кээ бир эркектерге караганда. Ушундай эркектер бар, үйлөнгөн, үйлөнүп 2 бала, 4 бала, 5 балалуу болду, анан каалагандай ичип, чегип, жыргап, оюнун кылып жүрө берет. Буякта аял киши 5 баланы кыйналып өзү багып атат. Өзгөчөлүгү, кыйынчылыгы өтө каттуу бул нерсенин. Ошондуктан эркектерге айтарым, аракты ташта, өз алдынча жашоону токтот, семья кылдың, оюн күлкүңү токтот, жашоого, турмушка жеңил карабы, орчундуу кара. Жигиттер алдабагыла, кыздар алданбагыла. Бүгүн эркектердин көбү фальшивый жүздөрү өтө көп. Эки жүздүү болуп кеткен көбү. Эптеп сени пайдаланмай, эптеп сени алдамай. Эгер ал башка шаарда болсо, мисалы Москвада, Түркияда, башка жерде болсо, эч качан этият бол. Көп учурда алданып каласың.
эже карындаштары ыйлап келип атат, көп алданып калат. 1 жылдын ичинде 3 эркек алданып калган. Бирөөсү үйлөнөм деген жакшынакай отношения кылышты баштаган, девушка парик болуп жүрүшкөн, барбаган кафеси, рестораны калган эмес. Бирок пайдаланып таштап кетти. Биринчиси үйлөнгөн эмес. Экинчисинен сүйлөштү баштады, таанышты. Экинчиси боюнуна да кылып койгон. Эми бул кыздын бир тууган байкеси көп суммага банкрот болуп, көп акчага күйүп калгандыгына байланыштуу. Бул дагы турмушка чыгамын деп туруп алган, наркы үйлөнбөймүн. Экинчи жигит айтат, бул үйлөнбөймүн деп атат. Неге? Себеби сен менин алдыма кыз бойдон келген эмессиң, кыз абалдан келген эмессиң. Мен дагы серьезный жашоомду кылышым керек, өзүмдүн турмушумду кылышым керек. Мен ооба ата катары бул балага кичине жардам беришим мүмкүн. Кичине турмуш 1 жыл 2 жыл карашым мүмкүн, бирок мен түбөлүк карай албайм, мен өзүмдүн жашоомду кылышым керек деп кыздын көңүлүн сындырган. Бул экинчи жигит ошондой болгон. Бул жактан апасы маселесин айтып атат. Сен турмушка чыкпай тур, турмушка чыксаң мен өзүмдү өзүм өлтүрүп алам. Байкең карыз алыптыр, карызды төлөшүбүз керек деп ар экен айтып атат да. Экинчи жолу алданып атат. Анан бул кыз не кылды? Ар кандай дарыларды ичип, дары-дармектерди ичип, ойдон түшүрө турган дарыларды ичип, баланы дагы набыт кылды. Баланын өлүмүнө ошо экинчи эме себепчи болуп калды да, бала себепчи болуп калды. Кана ошо эркектер. Ал эми үчүнчүсү чындап үйлөндү. Үчүнчүсүгө бар нерсенин сырын айтты да, кыз балачы. Кыз бала туура деп түшүндү. Кыз бала үчүнчү эркеги неге десең, себеби динге жакын экен, намаз окуйт экен, сонун жүрөт экен, диний талимдерге алып барат экен кызды, ошондуп жүрөт экен да. Ушунчалык диний нерселерди айтып атса, ушунчалык талим тарбияны берип атса, сабактарга алып барып атса, анан кыз байкуш ишенген да. Кыз байкуш алданган. Бул диний масканы динге коюп алып туруп, андан кийин алдаган да. Каалагандай төшөк маселесинде пайдаланды и өтө чоң сумма дагы алган кыздан. Көптөгөн акчаны алып койгон. Наличка түрүндө, картадан дагы, башкадан дагы 800-900 миллион сомго жакын сумманы дагы алып койгон. 1 жылдын ичинде 3 эркек алданып калып атат да бул кыз. Да, сиз айтсаңыз мүмкүн, кыз лох, неге антип жүрөт, неге өзүндө күнөө дешиңиз мүмкүн. Бирок эркектердечи. Бул жерде биринчиси Саша Белый Серега алдап кетип атат. Экинчиден макул ол немеси, үчүнчүсү уже намаз окуган бир экеси алдап кетип атат. 200 болбойт урматым экенчтер. Жарым иштеп кеткен алмаңа жооп бересиң. Акыретте азапты болот. Бул дүйнөнүн мыйзамынан соттон качышың мүмкүн. Кээде акча берип, кээде башка менен. Бирок акыретте муңкар накире взятка албайт, пара албайт, акча албайт. Леви правый деген нерсе болбойт ал жерде. Кызы бар аталарга 5 насаат. Биринчиден кызыңызга акча бериңиз. Кыз бала жокчулуктан бузулат. Бала, эркек бала токчулуктан бузулат. Студенттерди окуп жаткан учурда неге кызыңызга көбүрөөк акча саласыз, балаңызга азыраак саласыз десе, аксакал жооп берет. Кыз бала жокчулуктан, бала токчулуктан бузулат. Кыз бала кыйналбаш керек да. Кыйынчылыктан алыс турган жакшы кыз балага. Эркек бала кичине кыйналганы ал өзүгө пилус. Өзүгө ар дайым пилус. Ошондон кыз балага ар дайым акча бериңиз, беришиңиз керек. Эскертүү. Ошо айылдан ата-энеси жиберип жаткан, кызы шаарда окуп жаткан ата-энелерге эскертүү, кызыңызды контролдоңуз, каалаганда жүрө бербесин. Контролдошуңуз керек, ким менен жүрөт, не кылып жүрөт. Телефонду 3 күндө бирде бир алуу деп коюш эмес. Ата-энелик милдетиңизди туура такап караңыз. Акча бериңиз. 1 сурайт, 2 сурайт, 3 сурайт, бербегениңизден кийин сизге айтпастан кыңыр иштерди кылганды баштайт. Неге? Акча жок. Квартплата бериш керек, окуш керек, контракт бериш керек. Ар ким менен сүйлөшө баштайт. Ар кайсы баладан акча алышты баштайт. Акчага сындырышты баштайт ар кайсы бала. Айфон алдырат, телефон алдырат, акча алдырат. Жеке нафсы үчүн колдоно баштайт. Сизге чалган учурда мен жакшымын деп коет. Ошондуктан акча бериңиз. Экинчи маселе, кызыңызды эркелетиңиз жаштайынан. Эркелетип чоңойтуңуз. Эркелик бул кыз балага жарашат да негизи. Эркелетип ушул маселеге ток болуп чоңойгон кыздар ар кимге алданып кетпейт. Ушул маселелерге тойбой калган кыздар көп учурда эркектердин жеке нафсы үчүн
жүргөн кээ бир тоңуздарга алданып калат. Ал эми үчүнчүдөн илим, өнөр үйрөтүңүз. Кыз бала эртең кетип калат да илимине кереги бар окубай эле койсун дебеңиз. Окутушуңуз керек кызыңызды сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө жогору жакка тапшырсын, окусун. Ошондой чоң Германияны ким көтөрүп койду? Эркектер согушта өлүп кеткенде. Аялдар көтөрүп койду. Эртең ажырашып кетсе не болот? Ажырашып кетсе көчөдө кор болот, эгерде илими болбосо, өнөрү болбосо. Көрүп атабыз ушундайларды. Ошондуктан да кызыбызды окутушубуз керек, илим үйрөтүшүбүз керек, өнөр үйрөтүшүбүз керек. Өзүнүн табиятына туура келген. Өнөр, илим үйрөтүшүбүз керек экен. Анын төртүнчүсү күтүлбөгөн белектерди бере бериңиз. Мишкасы болобу, гүлү болобу, кызыма себеп, жума күнүң мубарек болсун. Суббота күнүң мубарек болсун. Воскресенье күнүң мубарек болсун. Анделик, дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби бардыгы мубарек болсун. Күнүнө белек бере бер. Себеп болобу, болбой бере бер. Күтүлбөгөн белектер өтө кыз бала үчүн. Анан сизден келген белек өзгөчө. Кызыңыздын эсинде калат да, атам ушундай кылган эле, атам мындай кылган эле, атам бизди жете эле мараждан алып барат эле, атам бизди мектептин, садиктин алдында бир иштебей калган мындай аллейкалар болчу эле, мындай айландырып ойной койчу, ошол жерге барып ойнотуп келчү эле деп кыздарыңыз кадимкидей сизди эскерет, айтат. Өткөнүңүздөн кийин дагы кыз бала унутпайт, сезимтал болот. Ал эми бешинчиси тарбия маселеси. Кыз бала көбүнчө ападан алат. Апалар, сиздер көп кыз балага жакын болосуздар. Кыз балаңыз менен ар дайым сүйлөшүңүз, уга билиңиз. Кыз баланын ички дүйнөсүн уга билиңиз. Апам андай, апам мындай деп көп нерсени айтпай коет. Эгер сизден жиркенип калса, көп учурда сиз аны түшүнбөй койсоңуз, каалоолорун укпай койсоңуз, бир айтат, эки айтат, болду, жыйыштырат. Ортодо сыр алуу, сыр беришүү деген нерсе болбой калат да. Ошондуктан түшүнө билиш керек, уга билиш керек. Аялдын жаманы өтө жаман. Эч бир аят хадистерде эркек киши баш ийсин аялга, аялдын айтканын кылсын, аялдын сызган сыгынан чыкпасын деген нерсе болгон эмес, жок. Эркек киши лидер, эркек киши жетекчи, эркек киши башчы болуш керек үй бүлөдө. Туура тарбия эркек эркектей болуп жатат, аял кыздай болуп жатат, качан эркек чындап лидер болсо, башчы болсо үй бүлөдө. Катын ролго отуруп алган болсо, флагты аял киши кармап калган болсо, анда тескери башыңды кармай бер деген ошол. Абу Лахабтын аялы пайгамбарыбызга каршы чыккан бул аял киши болгон. Нух алейхисаламдын семьясын бузам деген бул аял киши болгон. Көптөгөн зулумдук, көптөгөн тарых, мына Клеопатра дагы аял болгон, урматтуу мекендештер. Мен эмне айткым келет? Ал жаманы өтө жаман болот аялдын. 1000 жаман эркек жанына алып келип койсоң, ошо 1000ден дагы жаманыраак болот бир аял. Аялдын жаманы өтө жаман болот. Мурда баш берет эле, азыр баш бербейт дейт, бир киши айтты аялы. Аялым баш бербей койду чоңойгондон кийин. Себеби балдар чоңоюп апа тарап болуп калат экен дагы. Эркек киши акыры аялына жеңил эткен да. Мурда баш эт эле, азыр баш бербей калды деп атат. Түшүндүрүп айтайын десең баягы аялга бирдекен. ТТХсы миллион сөз да. Артист көчөгө жатып алат, бакырат, чакырат. Өзүн ырайымдуу кылып, баягы Арким ырайымыбыз кегиси келгендей кылып, ыйлап, артист бир нерсени түшүнгүсү келбейт. Ошондуктан да этият болушубуз керек. Неге үйлөнгөндө ыймандуусу десеңиз, мен көп аксакалдар менен сүйлөшкөнгө аракет кылам да. Аксакалдар менен сүйлөшүп отурсам, багылар айтат, жашоодо неге өкүнөсүз деп сурайм. Алар айтат, мен аял тандаганда адашкан экенмин, апамды укпаган экенмин, паланчаны укпаган экенмин, өзүм сүйүп унаны тандап кеткен экенмин деген сөздөрдү көп айтышат да аксакалдар. Худду ошо жаштагы деңгээли, ал сүйдүм, өлдүм, күйдүм деген нерседен өткөн да. Ошону сүйүп, ошо девушкасына үйлөнгөн мисалы үчүн. Ошо учурду айтып берип атат. Азыр мен ошо жаштагы жаш учурдагы жаштамын мен. Мен туура кабыл алышым керек аны. Түшүнүшүм керек аны.
Ошондуктан да имандосуна үйлөнгөн дегени мунун мааниси өтө терең болот. Үйү барлар сүйүнгүлө. Оштобу, Бишкектеби, Кайтараң барбы, бир кичине жатканга үйүң барбы сүйүнгүлө. Үйү жоктор канча толтура. Үйү жоктор толуп жатат азыр. Ишенип койгула бул маселеге. Эгер ата энең сага үй алып берип койгон болсо, жардам кылып койгон болсо, же бирөө подарка кылып койгон болсо, эң жашоодогу бир өтө бир чоң утугуң бул үй да. Кеңири жатканга жериң бар, бир тамакканга жериң бар. Үй бул коргоочу, үй бул жатуучу жер, үй бул эс алуучу жер. Үй эми бир болсо жакшы жер болсо да, эс ала турган жер болсо, тынч болсо. Ошондой жериң барбы? Сен өтө чоң утуктасың. Адамдардан 10 жыл алдыдасың дегени да. Сен азыр бир үйгө Россияда иштеп бир бала 10 жылда үй салып атат. Эми да, кээ бирөөлөрдү киши жүрүшүп 2 жыл 3 жылда салышы мүмкүн, бирок 10 жыл максимум өмүр кетип атат. Демек сен көп утуктасың. Рахмат айткыла ата энеңерге, эгер үй салып берип койгон болсо. Үй куруш деген маселе өтө. И ушул жерде эскертүү, мисалы чоң агалар иштейт, айылдагы үйдү оңдойт, анан кичи инисине калат да бул. Адилетсиздик болуп калат бул жерде. Иниси дагы кийин агасынын үйгө толук түрдө жардам бериш керек. Үй салганга. Агасын бөлүп чыгарганга жардам бериш керек сөзсүз. Ушундай адилетсиздиктер кээ бир учурларда кездешип калат, болуп калат. Негизи шарият боюнча сөзсүз кичи баласына калсын деген түшүнүк жок. Биздин салтыбыз ушундай, кичи балага калат. Чоң балага деле калса болот. Үй маселесинде талаш тартыш маселелер бар. Бирок бардык нерсени келишүү менен кылып койсо болот. Бүт элге шерменде болуп, мурасталашып, ызы-чуу болуп, ата эненин көңүлүн оорутуп, акама көп, мага аз болуп калды деп талашып, ата эненин да көңүлүн сындырып, бул нерселерге кереги жок.